Тил жеригич тибирең дейт го. Кыргызстан деген гана өлкөдө өз ишин билбей туруп министр болуп олтуруп алса болот. Айталы баягы биз эң жаш министрибиз деп сыймыктанып айтып жүргөн Нуран Ахметов деген эренибиз бар эмес беле? Учурдагы юстиция министри. Бул жигит коомчулукка мага орусча кайрылгыла деп дөгүрсүнгөнү менен да таанымал. Массалык маалымат каражаттарда Ахмедовдун аңыраңдап, расмий тилде гана сүйлөгөндөрдү башкалардан өйдө койгону бир нече ирет жазылды. Бирок Ахмедов ага карабай эле дале креслосунда деги бизде ушул оңдуу акмакчыларды тескеп, чыгы ишке деп министрликтен айдап чыкчулар барбы? Кулкуну жаман Кенекеев. Азыркы вице-премьер-министр Кенекеев мүлк министрлигин жетектеп турганда Бишкектин чоо ортосундагы арак заводун менчикке чыгарып берүү үчүн $300 000 алганы ушул кезде катуу талкууланган. Бул чыр жогорку кеңеште да кызуу талкууга түшкөн. Эми ушундай былыгы бар неме учурда вице болуп отурат. Дал ушул баскан изи мандемдүү Эргул аты белгилүү ишкерди $500 000 кайнатасы экөөлөп сызга отургузуп кеткен экен. Учурда алсаң $30 000 берем, албасаң эч нерсе жок деп коркутуп жатыптыр. Биз бул жагдайдын акичекүсүн тактап, чын бышыгын жакында жарыялайбыз. 250 миллион жеп койгон Исхак Пирматов өзүнө козголгон кылмышты жойдуруп, Бирбол фракциясынан депутат Исхак Пирматов Бакиевтердин доору жүрүп турганда Кыргыз нефтегаздын директору болуп, ишкананы Максим Бакиевдин тапшырмасы менен жасалма банкрот кылып, менчиктештиргени калганда революция болуп кеткенин, натыйжада 250 миллион сомдон ашык каражатты жеп койгонун башкы прокуратура иликтеп чыгып, кылмыш ишин козгогон. Учурунда карганын көзүн чукуп айт болуп, парламент кылмыш жоопкерчилигине тартырбай калкалап калышкан. Эми ошол кылмыш ишин Пирматов жойдуруп алыптыр. Албетте бекер болбосо керек. Бирок кылмыш ишин сот аркылуу жокко чыгарып, бакталыш керек эле. Пирматов кандай жол менен ак карга болуп чыга калды? Эми чиновниктер эшек минишеби? Сарыбала Сапар Исаков негизи кээде туура кадамдарды жасап коюуда. Алсак премьер-министр мамлекеттик бюджеттин каражатын үнөмдөө боюнча чаралар жөнүндө токтомуна кол койду. Эл аралык уюмдар каржылоочу ар түрдүү долбоорлорду ишке ашыруунун алкагында, анын ичинде гранттардын жана каржылоонун башка булактарынын эсебинен алынган же берилген оперативдүү башкарууда же чарбалык карамаганда турган белгиленген лимиттерге кирбеген автотранспорт каражаттарды ал долбоорлор аяктаганда президенттин жана өкмөттүн иш башкармасынын оперативдүү башкаруусуна өткөрүп беришсин деп айтылат токтомдо. Эми бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Ошондо чириген чиновниктер эмес, алардын бала бакырасы, бала бакча мектептерге эмне менен барышат? Мына ушул маселе кыйнайт го эми тиги чоң курсак жетекчилерде. Башка кабарлар. Президент аскерлерге өзүн атып салууну буйрду. Филиппиндин президенти Родриго Дутерте: эгер мен бийликте белгиленген мөөнөттөн көп калууга ниеттенип, диктатор болууга аракет кылсам, мени атып салгыла. Тамашалаган жокмун. Бул чечим аркылуу Филиппиндин куралдуу күчтөрүн жана улуттук полицияны, конституцияны сактоого чакырам деген президент. Өлкө ичинде Дутерте президенттик мөөнөт аяктаганга чейин конституцияны өзгөртүп, бийлигин сактап калууга аракет кылат деген сөздөр тараган. Дутерте 2016 жылы май айында өлкө башчылыкка шайланган. Аляска штатында 8,2 балга жеткен жер титирөө катталды. АКШнын геологиялык изилдөө борбору жер титирөө Аляска тарапта болгонун билдирип, анын очогу 10 километр тереңдикте деп кошумчалады. Анын артынан эле Канадада цунами коркунучу тууралуу эскертүү жарыяланды. Эскертүүгө ылайык, Аляскадагы жер титирөөдөн соң Канада тарапка карай цунами толкуну болушу жашоочулардын тынчын алууда. Кытайда темир жолдун кесилишин бир түндө куруп бүтүрүштү. Тагырагы Луньян шаарындагы жаңы вокзал үчүн темир жол кесилишин жумушчулар 9 сааттын ичинде куруп коюшкан. Бул курулушка жалпы 1,5 миңдей жумушчу катышкан. Алар 3 ири кесилишти жаңы линия менен бириктиришкен. Жумушка 23 экскаватор да тартылган. Жумушчулар темир жол кесилишин куруп гана тим болбостон, светофорду да оңдоп, кыймыл күзөтүү системасында кайра ишке киргизүүгө жетишкен. Мындай кыска убакытта чоң жумуш жасоонун сыры катары алар 7 бригада бирдей убакытта ар кайсы функцияны аткарганын айтышкан. UFC мушкери Хабиб Нурмагомедов Бишкекте күйөрмандар менен жолугуп, кичинекей баланын ирландиялык Конор Макгрегордон коркосузбу деген суроосуна жооп берди. Нурмагомедов көп аракет кылып, UFC турнирине катышкан мушкер кимдир бирөө менен мушташуудан коркпой турганын айтты. Эде утулуп каламбы деп чочулайсың, же команда мушташтан баш тарт деп айтат. Макгрегор менен ошондой болду. Ага түрдүү беттештерди сунушташкан, ал баш тартып койду. Эми анын титулунан ажыратышты. Андыктан коркосузбу деп андан сураш керек го, деди мушкер. Россиялык мушкер 23 январда Бишкекке келген.